Бул корейский редька. Узундугу азыр бир 19-20 сантиметр мунусу андан да узун. Ушундай болупту биздин маман айылынын теплицасында өсүп чыкты. Мындан болсо биз ошо Кыргызстандын шартында кандай өсүптүр, анан эмне жасаса болот деп ошону ойлонуштуруп азыр салат жасап көрөлү деп атабыз. Салат муну биринчи жууйбуз, баарын колдонобуз. Бул ак жагындагы, анан бул жалбырагын да колдонобуз. Мына бул редька жуулду. Эми жуулгандан кийин сабагын кесебиз өзүнчө. Сабагын өзүнчө кесип, бул жагын да кесип салабыз. Бул мындай жери кереги жок. Анан мындай кичине карала торула жерлерин алып койсок болот. Бул жерин кесип салабыз. Мындай экиге бөлөлүп. Мына ичи мындай болот. Мына ичи абабак, сонун, сочный, таттуу. Мына экиге бөлүп туруп, анан момундай формада, ушундай формада эле туурап коебуз. Анан ушундай кылып баарын туурап, кичике жука кылып туурап. Ушул бойдон табакка салабыз. Анан бул сабагындагы кичирээк кылып эле турайбыз. Толук турагандан кийин буга аралаштырабыз. Туз кошобуз кичине. Бир мындай жымжык туз. Анан кичине перец. Эле кара мурч. Кара мурчтан кичине кошобуз дагы. И болду, ушуга эле мынтип бир сыйра аралаштырып ычып коебуз. Кичине мыкчып басып коебуз. Ошондо соогу чыгат, анан жумшап калат. Мына бул момундай корейский редькадан, Кореядан алынып келген уруктан өскөн корейский редькадан жасалган салат даяр болду. Оп-оңой. Муну туурап эле өзүнүн сабагынан, жашылынан кошуп жасалды. Муну ошойдон эле жейбиз. Бул салатты холодильникке 2-3 күн сактап коюп, бир идишке сактап коюп, шашпай жесе да болот.